18 жашында илим алып баштады, 8 Мектепке кирет 18 жашында. Мектепке кирип 1 жыл окуп, 8 класстын бөлүгүн алып, ошол эле жылы бүтүрүп чыкты. Атасы төрөлө эле өтүп кетип, энеси 3 жашында өтүп кетет. Ошо бойдон атасы менен атасынын бир тууган энеси биздин чоң ата деп коет элек, Султан чоң атабызды колунда. Эме кылса атам үйлөнбөйт. Мен ушул шарият илимин толук үйрөнүп, кандайдыр бир деңгээлде өзүм мокумганга чейин үйлөн. Эме болсо деле, бирок азыркы учурда биз атама рахматыбызды айтабыз эми атабыз үчүн. Аллага шүгүр биз устаз Молла Шакир Дамланын акыркы шакирттери болгондугубузга биз өтө сыймыктанабыз. Ал учурда убакыт аз болгон. Окутуш дагы жашыруун болгон. Элге не керек болгон десе, элге ошол шариаттын өкүмдөрүн билиш зарыл. Балдардын тарбиясы ушул мен деле ошо атама окшоп тили чыкканда эле келиме айттырып, ошо намазга керектүү дуаларды жаттатып, күндүк кооздук боюнча конкурс болду. Мен ошол жерде биринчиликти алып 1000 сом эме утканмын, приз. Ал кезде 1000 сомго бир 5 кабын берсе керек. Ошол 7 пара хатм Куранга катышат болчу да. Ал кездеги аксакалдар азыр мисалы могу шаарда жүргөн спортсмен балдар деле 1 парага чыдап айтат. 2 пара окусам качып кетип атат да. Атам ошол 5 жолу 10 жолу кайталап майда сүрөлөрдү. Амма парасы бир Куранын 30-парасын толук ошо оз 2 түрүндө окутуп жаттаткан. Устаздын кешиги мага жетип келсе, мен ичпей койсом атам эмне кылат экен? Ошол жерден кантип кутулам деген ойдо турам да. Анан ал кезде эми жазда колхоздо иштеген, кышта бекерчи болот эле да. Ошо кышта ошол эмеге Хиндистан намылага барып, ошо кишиде ушул усул илимин окуп. Кайра адашып, кайталап келип, кайра адашып турса, жок. Ушинтип отуруп, намазда турганда мынтип эл биякты карап турса, бул куула биякта болсо, баягы кар мынтип калат экен. Карылар көп, бирок ошо биринчи местен ошол тажик карынын баласы алды, экинчи местен мен алдым. Бакуда ошол Турциядан келген карылар, Азербайжандардан окуткан балдары бар экен, алар аябай кыйын экен. Ассаламу алейкум достор. Биз кайрадан эфирдебиз. Көлмө медресесинин жамааты уюштурган подкасттын экинчи бөлүгүн тарталы деп турабыз. Бүгүн бизде конокто Көлмө медресесинин устазы, Молда Шакир устаздын шакирти Боруев Быктыбек устаз келди. Ага кош келипсиз. Ошо менен бирге Молда Шакир устаздын уулу Карке Эргашев Махаматжан устаз келди. Устаз кош келипсиз. Бүгүнкү эфир негизинен сиздерди чакырганыбыздын себеби Молда Шакир устаз жөнүндө кенен сөз кылалы деп турабыз. Алгач өзүңүздөрдү кыска тааныштырып баштасак, андан кийин сөздү улайлы. Мен өзүмдү тааныштырсам, мен 1974-жылы 10-ноябрда ошол азыркы Кадамжай районунун Айдеркен шаарчасында төрөлгөнмүн. Мурдакы ошо Фрунзе району болгон. Анан Орозбеков айылында мектепти бүтүрүп, анан кийинки учурларда ошо диний тармакта окуп, акыркы мезгилде Бишкектеги Расул Акрам Ислам институтунда окуп, устаз Молла Шакирдин акыркы шакирттеринен болгонбуз. Анан өзүбүздүн группада, жамаатыбызда бир 10дон ашык акыркы шакирттери болобуз. Азыркы учурда болсо 2007-жылдан бери ошо Көлмө медресесинде сабак берип келатам. 5 баланын атасымын. 3 уул 2 кыз. Бир неберебиз бар, Аллага шүгүр. Азыркы кылып аткан диний кызматыбыз ушул медреседе дарс менен алектениш. Мен өзүмдү тааныштыра турган болсом, мен атым Мухаммад Эргешев Мухаммаджан, Молда Шакир Дамланын уулу болом. Үй бүлөдө 3-чү перзентмин, менен тулуу. Бир эжем, бир байкем бар. Мен өзүм төрөлгөнмүн, Өзбекстанда төрөлгөнмүн, Фергана областы, Ташлак району, Боз айылында төрөлгөнмүн. 1980-жылы 17-мартта төрөлгөнмүн. Эми үй бүлөлүү эмеге келсек, менде бир 4 кызым бар, бир уулум бар. Кылган эмгегим ушул 2004-жылдан бери биягына ушул балдарга сабак берип, акыркы 2010-жылдан биягына ушул Көлмө медресесинде балдарга ошо Курандан, наху, сарф,
ошол илимдерден сабак беремин. Алгачкы суроо ушундай болсун. Бүгүн Молда Шакир устаз жөнүндө эфир болгондон кийин ошол устаздын эң алгачкы тепкичтеринен баштайлы. Молда Шакир устаздын бала кези каякта төрөлгөн, ошол жөнүндө баштасак, үй бүлөсү. Атам Молда Шакир рахматуллахи алейхи бул 1944-жылы Баткен азыр област болуп калды, мурун район болгон. Ошол Баткен областынын Зардалы айылында төрөлгөн. Зардалы айылында ошо 1944-жылы төрөлүп, ошол атасы төрөлө эле өтүп кетип, энеси 3 жашында өтүп кетет. Ошо бойдон атасы менен атасынын бир тууган энеси биздин чоң ата деп коет элек, Султан чоң атабыздын колунда. Андан чоң Эгемберди, Молда Эгемберди атамдын ошо атасынын бир тууган агасы дагы бир аз ошо дин жаатынан илимдүү киши болгон, Молда Эгемберди деп ошо кишилердин колдорунда чоңоёт. Андан кийин ошо Зардалда кийин кайра Баткен областы азыркы Раутковод деген айылга көчүрүп түшүрүлүп, жашоо шарты ошол жерде уланат. Атам ошол жетим болгондук себептен, кандайдыр бир себептерден ошол мектепте окубай калып, кийин чоңоюп бир 18 жашка чыкканда анан ошо биздин абаларыбыздан болуп кетет. Молда Пирмамат ажы деген киши болгон. Ошо Пирмамат ажынын эмеси менен ал киши мектепте директор болуп, 18 жашында ошол мектепке 8-класска киргизет. Атам өтө өзү мындай зээндүү аракетчил болгондук себептен ошол январь айында ошол мектепке 8-класска киреткен дагы ошо 4 айдын ичинде ошо 8 жылдык предметтерди өздөштүрүп, атам ошо жетишип, ошо 8-класстын эмесиге акыркы 8-класс экзамен алат. Мурун мектеп 10 жылдык болгон да. Ошо 8-класстар менен тең ата экзамен тапшырып, экзаменден ошол 8-класстын күбөлүгүн алат. Ошо бойдон кийин анан ошо 8-класстын күбөлүгүн алгандан кийин анан бул мектепте 9-10ду улантылбай, кайра ошол жашоо шартка тиешелүү анысын билбей, Өзбекстанда Вадил деген жерде Овал деген айылда ошол бир аммасы болот. Амма деген бизде ошо атасы менен бир тууган эжесин айтат Баткендиктерде. Ошо аммасынын колунда жүрүп, анан ошол Өзбекстанда колхоздо табилчи деп коет экен. Табилчи деген ошол Өзбекстанда ошо колхозниктер, колхозчу аялдар терген пактаны килограммын эсептеп, жазып, ошону тетрадка түшүрүп, ошол ишти аркалап жүрөт. 23 жашка чейин ошол колхоздо ошол элдердин пактасын жазып, ошол ишти колхоздо иштеп, 23 жашта ошо өзүбүздүн азыркы Раутковод айылында. Ал киши дагы ошол учурда ошол Өзбекстанда жашайт. Молда Кенже деген кишиден ошол араб тамгаларын Малим Сани, анан илгери Аптиек деп коет эле. Аптиек деген ошол 7ден бири деп фарс тилинен которулат экен. Ошол Ясин сүрөсүнө ылдый Наска чейинки сүрөлөр болгон, ошол Куранын 7ден бир бөлүгү. Аптиек болгону 7 бир бөлүгү болот. Ошол китептерди окуйт. Андан кийин ошо Молда Кенже устазы менен азыркы биздин мурунку Кимсанбай ажыдан кийин муфти болгон Афсаттар Дамла атамдын устазы, ошо кишинин алдыга Молда Кенже Дамла менен чогуу барат. Молда Кенже Дамла өзү мурун окугандык себептен ошол Афсаттар Дамланын өзүнөн сабак алып, Дүйшөмбүгө кетет. Атам эмиле баштаган болгондуктан Дамланын өзүнөн сабак алышка эме кыла албай, чоң китептерди эмес да, кичинекей китеп болгондугу үчүн сабакка жетише албай, анан Афсаттар Дамла азыркы бизде Кыргызстанда таанымал болгон Искендер Кары деген карекебиз бар, ошто азыркы күндө ошто жашайт. Ошо кишинин атасы Молда Бахрам деген кишинин колунда Фарзайын, Чар китеп деген китептерди окуп, бир кыш ошол эмеде Тажикстанда Яван деген жерде сабак окуйт. Кийин ошол атасы жок болуп, жетим болгондук себеп кандай бир учур эмеден каражат жагынан кыйналабы, ал жерде шарт туура келбей, кайра Баткенге келет. Баткенге келип, ошол жайкысын стройкада ал кезде пакса үйлөр көп, пакса дубал менен болгондук себептен ошол паксада жазы менен ошо паксада иштеп, анан кышында окуп, биздеги муфти болуп кеткен Рахматулла ажынын атасы Молда Сайдумар деген Дамлада анан Мухтасар китебин окуйт.
Мен ошо атамдын өзүнөн укканым ошо немеде Молда Сайдумар дамылада ошол Мухтасар китебини башынан Китабут Тахараттан баштап, аягында ошол Китабул Хунаса деп ошол Мухтасарды аягына чейин ошо киши да окуйт. Бирок ал кезде атамды баягы араб грамматикасыны окуган эмес болгон болот да. Мондай эле устаз айтып берет арабчаны которуп кургуза, ошону жаттап окуйт. Ал кезде азыр бизде сарф, наху деген бул арабтын грамматикасы бар. Сарфтын морфология десе, наху ошо грамматикага кирсе, ушул жөнүндө бул атамда маалымат болбойт. Ошо устаздын эле укканын жаттап, ошону кайталап, ошол Мухтасар китебин фикхтан ошо аягына чейин ошо киши да аяктайт. Анан ошол баткенде ошо Молда Кимсанбайд Молда Сайдумар дамылада окугандан кийин ошол учурда биздин атабыздын устазы машхур Молла Кимсанбайдан Молла Абдусамын дамыла деген дамылада анан ошо наху сарфтарды окуйт. Ага чейин мен бир аз калтырып кеттим буну. Эмеде башташта ошо Молда башта айттым го, Молда Кенже дамылада окугандан кийин кадам жайга чектеш жерде болгон Вадилде. Молда Кенже дамыладан кийин Молда Козубай деп азыркы учурда Марказ деген жерде аксакал устаз болот. Ошо киши дагы бир аз Мухтасарды башынан Китабут Тахарат, Китабут Салат ушуларды дагы окуган жери бар. Буну мен баягы сөздүн башында унутуп калыптырмын. Ошол башында ошо Молла Козубай деп азыр Марказда бул кишинин балдары бар. Биз азыр эми тааныбай калдык. Мурда бир жаш кезде атам менен ошол устаздын үйүнө зыяратка барганбыз 90-жылдары. Анан кийин ошо Молда Абсам дамыладан кийин сарф, наху, хадистен Мишкат, наху китептерден Молла Жами, балагат боюнча Талхис, тафсир боюнча Жалалайин, анан тафсири Байзавиден бир аз окуп, ошо кишиден 74 ага чейин ошо атам 23 жашында баштап 7 жыл окуйт ошол устаздарда. Ошол акырында ошо Абдусамын дамыладан ошол Казы Байзавини окуп, дуасын алып, 30 жашта 74-жылы ошол устаздын дуасын алып, андан кийин үй бүлөгө эме кылган. Ошондо 18 жашында илим алып баштады, 8 класстын бөлүгүн. 18 жашында. Мектепке кирип 1 жыл окуп, 8 класстын бөлүгүн алып, ошол эле жылы бүтүрүп чыкты. 19 жашында. Ошондо 30 жашка чейин болгондо канча жыл окуп калды жалпы? 12 жыл. 23 жашында баягы Молда Кенже деген дамыладан шарият илимин окуп баштайт. Ага чейин ошо колхозчу болуп иштеп жүрөт да. Жалпы канча устаздан илим алды ошондо? Ошондо жалпы устаздары Молда Кенже дамыла, андан кийин Молда Козубай дамыла деген болот. Анан Молда Нишан дамыладан дагы сабак алган эмесби, бирок анча-мынча зыяратташып жүргөн жери бар. Молда Нишан деп бул киши ошол Вадилде Зарыбдар Каранай деген жер бар Өзбекстанда. Ошо кишиден дагы бир аз сабак алган жери бар. Анан 4-үнчү устазы Искендер Карын атасы Молда Бахрам дамыла. Анан негизи Абсадар дамылага окууга барат, бирок Абсадар дамыла өзү дагы каттап окуган себептен бул кишиден сабак ала албай калат ошол учурларда. Андан кийинкиси ошол азыркы биздин экс муфтий Рахматулла муфтий дамыланын атасы Молда Сайдумар дамылада 5-устаз болот. Андан кийин азыркы ошо толук окуп чыккан устазы Абдусамын дамылада бул киши Тажик улутундагы киши болгон, Исфара шаарында болгон. Ушул кишиден толук ушул наху, сарф, араб лугаттары, словарларыны, анан хадис, анан тафсир ушул китептерди ошо Абдусамын дамылада окуйт. Андан кийин үй бүлөлүк жолго аттанды. Ошол жөнүндө айтсаңыз, үйлөнгөндөн кийин кандай ата болду үйдө? Кандай тарбия берди? Канча уул кызы болду? Канча бир тууган болдуңуздар? Үйдө дин жолун кантип үйрөтчү эле сиздерге? Атам үйлөнүшү ушул дагы бир кызык эме болот. Атам ошол өзү кечигип окугандык себептен берки абалары үйлөйбүз деп эме кылса, атам үйлөнбөйт. Мен ушул шарият илимин толук үйрөнүп, кандайдыр бир деңгээлде өзүм мокум канга чейин үйлөнбөйм деп абаларга кийин моюн бербей, ошо шарият илиминин аркасынан түшүп, окуусун улантып үйлөнбөй коет. Ошондо ошо башта айтып кеткен Молла Эгемберди деген чоң абабыз бул Молда Шакир бул максумдарды атасы болот экен деп, илгери ошо илимдүү, билимдүү кишилердин перзенттерин максум дешкен. Анан илгерки молдалар ошентип окуп, чокуп, анан 30-40 жашка чыгып,
анан элден аркада калып, анан үйдө жаш кыздар турмушка чыгып кетип күйөөгө чыкпай калган, картайып калган кыздарга үйлөнүп, анан ал картайган кыздар, төрөгөн балдар максум болот экен. Молда Шакир ошондой болом деп атат деп абасын бир аз эмеси ачуусу келет экен да. Анан тилекке каршы бирок атам андай болгон эмес. Биздин апабыз атам менен атамдын аралыгы 12 жаш. Тилекке каршы абасынын эмеси болбой, атамдын өзүнүн каалоосу болуп, биздин тайтабыз өтө мындай өкмөттө иштеген киши болгону менен, бирок диндеги илимдүү, билимдүүлөрдү сыйлаган киши болуп, апамды ошо 18 жашында атам 30 жашка чыккан болсо деле, ошол кызыны турмушка атама узатат. Эми бул үйлөнгөндөн кийин өзүңүз туржунда канча уул кыз, канча бала болду? Силерге кандай илим берди? Атам ошол эми кийин ошо тайтабыз сыйлап атамды күйөө бала кылып, атамдан бир топ кичүү болсо деле апамды ошо турмушка узатып, атам ошол апама турмуш куруп, анан 74-жылдары турмуш курат. Ошо 67-жылдан атам өзү 44-жылы болсо, 67-жылы 23 жашта болот да. Ошо 7 жыл аралыгында окуп, 74 жашта ошол устаздан дуа алгандан кийин 74-жылы ошол 30 жашта үйлөнөт. Андан кийин ошол биздин эң бир чоң эжебиз 75-жылгы эжебиз бар. Ошол эжебиз биринчи перзент. Андан кийин 78-жылгы менен улуу Абулкасым деген акам бар. Андан кийинкиси мен Мухаммад. Биз бардыгыбыз 8 бир тууганбыз. Азыркы учурда 7 барбыз, бирөөсү каза болуп кеткен. Анан үй бүлөгө келе турган болсок, үй бүлөдө бардыгыбызды ошо атам тилибиз чыккандан эле келиме айттырып, анан ошо Сура Фатиха, башка сүрөлөрдү ошо ооз эки кайталап айтып берип, ошентип бизге ошол жаш болгондо бул китепке жаш баланын акылы онча жете бербейт, кошуп окушка. Ошондуктан атам көбүнчөсү бизди ошо ооз эки тизесине отургузуп алып, ошо калималарды кайталап айтып берип, сүрөлөрдү кайра кайталап айтып берип, ошо ачуусу тез киши болгону менен, бирок ошондой балдарга сиңсин деп ошо ачуусун жутуп болсо деле, биз кайталап билбей калсак, кайтадан 10 жолудан 15 жолунан кайталап айтып, ошол намаздыктарды, анан намазга керектүү сүрөлөрдү ооз эки түрүндө жаттаткан. Мен ошо 6 жашта дарат алганды, намаз окуганды кадимкидей билеттим. Мындай карап көрсөк, кийин биз жашоодо көрдүк, ошо хадисте дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошо 7 жашка чейин балдарды намаз окутушту эме кылган экен. Ошо сүннөткө ылайыктуу атабыз ошол бизди 6 жашта ошо 7 жашка чейин эле намазга даярдап, ошо 6 жашта биз толук намаз окушту билет элек. Андан кийинки перзенттери дагы ошо 7-8 жашта менден кийинкилер. Кийин бир аз атам чоңоюп, эме болуп бир аз токтолгондон кийинки перзенттери бир аз 10 жашка чейин, 9 жашка чейин, кыскасы балагатка жеткенге чейин бардыгыбызды намаз окутуп, орозо туткуруп, ушул диний жөрөлгөлөрдү бизге сиңирип, тарбиясын берип келген. Анан аталыгы да ошол өзү бир аз ошо ата энеси жок жетим болгондуктанбы, бир аз катуу кол болчу. Бирок эми катуу колдугу биз үчүн ошол учурда эме болсо деле, бирок азыркы учурда биз атама рахматыбызды айтабыз. Эми ата ушу бизди дин эмеси менен тарбиялап, атамдын себебинен Куран жаттадык. Алхамдулилла, атамдан Алла ыраазы болсун. Бир туугандарыңыз жалпы 7 бир тууган бар дедиңиз? 8 бир тууганбыз, азыр 7 бар. 7 бир туугандан азыр канчасы дин жолунда баары намаз окуйт? Үй бүлөдө бардыгы эле намаз окуйт, намаз окубаган жок. Бардыгын эле атам намаз окуп тарбиялаган. Илим жолундагысы ошо менин чоң байкем илим окуган, бу кишилер менен чогуу окуган. Эжебиз дагы ошол тафсири Жалалайнга чейин Мишкат, хадистен Мишкаттарды окуган, тафсирден Жалалайн окуган. Анан эң кичүү инибизден чоң карындашыбыз бар, ал дагы Арча Бешик медресесин толук бүтүргөн. Анан ортодо Махмуд, Умар, Хабибулла деген, Хабибулла 4 пара Куран жаттаткан, мен аны жаттаган, мен аны өзүм жаттатканмын. Анан менен кичине Умар, анан Махмуд деген ийлерим бар, булар 1 пара, 2 парадан Куран жатташкан.
Биз устаздын бир маалыматтарын, видеолорун карап көрдүк. YouTube'да, интернет баракчаларында жок экен. Неге жок болгон? Ал кезде камера тарткандар болгон эмеспи? Канча жыл мурун? 12 жыл мурун, 12-13 жыл мурун. Неге ушул устаздын кезинде бир видеолор жок азыр? Бул эми камерага тартуу, дамлаларды камерага тартыш бул Чубак ажы баягы эме кыргыз молдолору деген долбоорду баштап, ошодон кийин көбүрөөк эме башталды окшойт. Ага чейин уламаларды камерага тарткан эме болгон эмес мындай. Кийин биздин атам мисалы 2012-жылы өтүп кетти. Бул камерага тартуу, молдолорго болгон эме болуу, көңүл буруу деген бул 2015-тен бияга бир аз менин көз карашым боюнча ошол биягында башталды да. Анан атам өзү деле мындай эфирге чыгып, мындай элге бир аз таанымал болоюн деген эмеге бир аз анча өзү кызыктар маселе. Ойлойм да, сабактары калса кийинкилер көргөнгө бир эме калат беле депчи. Ошо көп нерселер тапкан жокпуз. Анан өзү илим алып бүттү, үй бүлө курду. Андан кийин бир кызмат, элге кызмат кылуу, динге кызмат кылууну каяктан баштады? Динге кызмат кылууда атам ушул 74-жылы ошол Кыргызстанда ал кезде союздун учуру болгон. Кыргызстанда бир аз саясат динге катуураак болуп, анан Өзбекстанда, Тажикстанда бир аз жеңилирээк болот экен да. Ошол себептен атам Өзбекстанда жашап калган. Мен башында айтып кеттим, ошол Фергана областы Ташлак району Боз деген айылда төрөлгөнбүз деп. Атам ошо үйлөнгөндө ошол Боз деген Өзбекстандын Фаргана менен Кубан экөөнүн ортосунда Боз деген айыл бар. Ошол жерде үй салып, ошол жерден баягыдай үйдө жашырып окутуу. Ал кезде союз учуру болуп, тыюу салынган үйдө ошо балдарды ошо жашырып, хужраларда жашырып окуткан. Ошо кошуналарды дагы ошол ишениктүүлөрдүн үйүнө дарыканага жакын жерден временкаларды курдуртуп, ошолорго балдарды коюп, ошондой тариздеп бекитип окуткан. Ошо 74-75-жылдардан баштап. Ага чейин деле ошол илгери мындай медреселер болуп, биринчи курс, экинчи курс, даярдык курс дегендер болгон эмес. Ал учурда ошол устазга тапса, мисалы биринчи ким барган болсо, аны устаз окутат. Анан устаз мисалы бир аз жылдыргандан кийин кийинки балдарды могу сабак алып аткан чоң балдарга дайындап, ушинтип устаз аз болгондуктан, устаз өзү жетишпей, могу чоң эмелер көбүрөөк окуган балдар арттагы балдарды окутуп, ошондой таризде окутулган. Анан ошол атам дагы ошол чоң биринчи баргандар катарында болуп, андан кийинки мисалы могу Молдогази Дамыла, могу Кадамжайда Мулла Ахун Дамыла, анан Молла Сабыр Дамыла, бул киши атам менен чогуу Молда Шамши деген киши устаз аяштабыз. Чогуу окуйт дагы, бул киши да Молда Сабыр Дамыла болот, окуйт. Бирок Молда Шамши Дамыла жок кезде атам дагы Молда Сабыр Дамылага бир аздан сабак берип, ошо арттагы кийинки балдарга ошо чоң балдар сабак берип, ошондой таризде окутулган да. Ошол 74-жылга чейин деле ошо устаздын астында деле ошо устазга ниет кылып келген балдарды дагы сабак берип, ошол сабак бериши ошол 68-67-жылдардан баштап. Устаз, сиз дагы шакирт болуп илим алыпсыз. Сиз кантип илим алып ал устазга жолугуп калдыңыз? Кандай илим алдыңыз? Биздин устаз Улуу Шакир Дамылага шакирт болуп калгандыгыбыз, биз ошол Бишкекте Расул Акрам Ислам институтунда Молда Сабыр Дамыла түптөп ачылгандан кийин оштон Улуу Шакир Дамыла келип, анан Молда Сабыр Дамыланын алдыңкы шакирттери болчук биз. Анан оштон Улуу Шакир Дамыла келгенден кийин бизге сабак бере баштады. Аллага шүгүр, биз устаз Улуу Шакир Дамыланын акыркы шакирттери болгондугубузга биз өтө сыймыктанабыз. Келгенден кийин бизге ушул Шархул Викая фикх китебинен Шархул Викаядан сабак берди. Хадис китептеринен Мишкатул Масабихтен сабак берди. Усул китептеринен Усул Шашини, Талхистан берди. Ушундай китептерден сабак берди. Бирок Дамыланын сабак бериш тартиби ушунчалык башкача болчу. Мындайча айтканда, пайгамбарыбыздын сабак бериштигине дал келет эле да. Кээ бир маселелерде сабак берип атып 3 жолудан кайталайт болчу да. Кээ бир маселелер
оор маселе, түшүнүксүз маселе боло турган болсо, бүгүн сабак берген болсо ошону 3 жолудан кайталап, эртеси да келип туруп, балдар биз кечеги өткөн сабагыбыз оорураак болчу, маселе түшүнүш кыйыныраак болчу. Ошону бүгүн дагы кайталайлык деп, бүгүн дагы ошону кайталап, анан сабагын улантчы да. Анан дагы бир эске ала турган айрыкча ошол устазмын деп балдарга сабак берип жүргөн устаздарга дагы мүмкүн пайдасы тиер. Дамланын ушундай бир өзгөчөлүгү бар болчу. Сабак бергенде эч качан даярданбастан келип сабак бербейт эле да. Сөзсүз даярданып, кайсы сабактан болбосун даярданат дагы, анан келип даярданган жерине чейин сабакты берет эле. Мисалы 3 барак, 4 барак даярданса, бирок ошого чейин сабакты берип, балдар мен ушул жерге чейин даярданып келдим. Болду, токтотобуз дейт эле. Бирок Дамла ошол сабак берип аткан китебинен башынан баштап аягына чейин сабак бергенге, бир отуруп даярданбастан эле сабак бергенге кудурети жетет эле. Бирок ушундай бир сабак бергенде өтө бир урчундуу, бир жоопкерчиликтүү менен карайт эле да. Мисалы даярданбаса мен даярданбадым деп токтотот эле да. Мисалы мен шакирттердин алдында уят болуп калам деген бир эме жок эле да. Ошол уяттуулуктан аманатты жогору коет эле, жоопкерчиликти жогору коюп, бирок аны даярданбаса деле биз билип турабыз, даярданбаса деле сабакты бере беришинечи, көзү жетет эле, көрүп турат элек. Бирок сөзсүз даярданып келет эле да. Анан бул тартипти каяктан алган, кандай үйрөнгөн, мүмкүн устазыбыз дагы өзүнүн устаздарынан ушул тартипти үйрөнгөндүр. Сабак бериш тартибинде ушундай бир өзгөчөлүктөрү бар эле да устазыбыздын. Биз ошол 2000-жылы келгенден кийин ушул сабактарды Дамладан окуп, акыркы шакирттер болуп калдык, Аллага шүгүр. Алхамдулилля. Сиз канча жыл окудуңуз? Биз 3 жыл, 4 жыл окудук. 4 жылдай Дамланын колунда окудук. Анан окуучуларына болгон, талабаларына болгон жөнөкөйлүгү дагы кээ бир учурда ушундай болот. Кээ бир учурда биз кийин кызматын кылып калдык. Бирөөгө бир өзүнүн оорлугуну, бирөөгө бир өзүнүн жүгүнү арткан эмес эле да. Ушундай бир кыйынчылыкта дагы ушундай болчу да. Бир эме болуп калдык, Дамла менен сапарга чыгып калдык. Бир жерге барып келиш керек болду. Анан менде машина бар болчу, бирөөтүкүн алган. Ошону менен барып кайра келгенден кийин эми биз кызмат кылайын деп эме кылдык, эми шакиртпиз, илим алдык, билим алдык, көзүбүз ачылды дегендей. Анан кайра келгенден кийин Муктубек могуга бензинге куюп ал деп акча берип атат. Анан коюңуз да жок деп биздин албашыбызга карабай ошол акчаны берген да. Бул дегени ошол бирөөгө өзүнүн жүгүн арткан эмес да. Ушундай бир башкача кулк мүнөзү бар эле да. Өзгөчө. Мисалы азыр илим алгандар бир кагаз жүзүндө же бир сөз аркылуу да бир атайын келишимдер бар, өзүнүн убакыттары бар, келишилген баалар бар. Мисалы чет өлкөгө окусаң 15 жыл окуйсуң, мекеде контракт бул деп турушат да. Ошол кезде бир келишим кандай болгон билим алууда? Устаздар менен кантип келишим түзөсүздөр бар? Эми биз окуган учурда Расул Акрамда өзүнүн окуу жайдын өзүнүн уставы боюнча ошо 4 жылдык окуу болгон. Биз ошондо окудук. Бирок буга чейинки учурларда Союз учурунда десек, мисалы окуу жайлар болгон эмес да, диний медреселер эми белгилүү жерде гана, Бухарада болбосо, башка жактарда, Кыргызстанда, башка жактарда такыр эле болгон эмес. Баары эле ошол худжара деп коет, бирөөлөрдүн үйүндө жатып, ошол жерден диний илимдерди алып келгенде эми. Ал жерден илгери азыркыдай бир айлык берип, же башка бир нерсеге акы алып окутулган эмес да. Жалаң устаздар өздөрү устаздарын ошондой бекер окушкандыктан, алар дагы өздөрү ошол окуткан талабаларын бекер окутушкан да. Эч кандай бир акы алып, чыныгы Аллах үчүн деген Аллах үчүн деген ошол учурда болгон да. Мисалы үчүн азыркы учурда айлыгы канча экен деген суроолор болот го, сабак бериңиз десең. Ал учурда андай нерсе болгон эмес. Ал учурда максат Алланын ыраазылыгы үчүн динди жеткириш болгон. Элибизге диний илимди жеткирип,
элибизге шариятыбызды жеткириш болгон да, кандай жол менен болбосун. Ошол Каракебиз айтып өттү баягы башында эле ошо эски устаздар дайым фик китебин көбүрөөк окуган да. Анан биз сурап калдык да. Анан кийин убакыт кеңири болуп калган учурда ошол грамматика тармагын окушкан экен да. Анан биз сурадык, устаз, эмне себептен ушундай болгон? Элге окуйм деп келгенге башыдан эле ушул шарият өкүмдөрүнү үйрөтөсүздөр. Ал бир грамматикасын билбесе, башка тил болсо, араб тил болсо, аны кандай окуйт дегенибизде ушул жоопту айткан да устаздар. Муктубек, ал учурда азыркыдай кеңирчилик болгон эмес. Ал учурда окуймун дегендердин ар бири өзү колхоздо, совхоздо иштешет. Ал учурда убакыт аз болгон. Окутуш дагы жашыруун болгон. Элге не керек болгон десе, элге ошол шарияттын өкүмдөрүнү билиш зарыл. Ал жерде грамматиканы билгенге убактылары жок болгон. Ошол себептен биз баштап эле аны ошол шарият өкүмдөрүнү бир аз болсо дагы келип үйрөнүп кетсе экен деп устаздардын баардыгы эле ошого басым жасашкан. Негизги нерселер. Негизги ошону жакшы керек. Ошол керек болгон. Ошолор керек болгон, эми күнүмдүк жашообузга керек болгон шарият өкүмдөрүнү билиш керек болар деп устаздар ошого көбүрөөк басым жасаган экен. Анан кийинчерээк баягы союз тарагандан кийин убакыт кеңири болгондон кийин анан грамматика жагына, башка илимдерге дагы анан тармактарына дагы убакыт болуп уруксат берилгенден кийин мынакей азыр Аллага шүгүр бул жактары дагы жакшы окулуп келатат да. Сиз 2000-жылдары сабак алып жүрдүңүз. Азыркы устаздар менен сүйлөшсөк, ошол 99-2000-жылдан бери биз чет өлкөгө чыгып окууга кеттик эле, ошол кезде студент болдук деп көп айтышат, азыркы бизге сабак бергендер. Ошол кездеги устаздар өтө аз болгон, саналуу. Кимдер болгон ошол устаздын замандаштарынан айтып бере аласызбы бир аз? Каракебиз айтып өттү, негизинен биз Бишкекте болгондуктан ошол Молдо Сабыр Дамыла болду. Молдо Шамши Дамыла деп ошол устаз Молдо Шакир Дамыланын замандашы, Молла Газы Дамыла болду. Дагы кимдерден болду? Дагы башка Молдо Халил Дамыла болду Кара Балтадан. Молдо Жалил Дамыла, Молдо Ашир Дамыла азыр муфтиятта иштейт. Абдуманап ушулар негизи ошол 90-жылдардан кийин Кыргызстанга келип, ошол Бишкекке келип, диний илимди таратып, динди жеткирген устаздар ушулар болот да. Молдо Шакир устаздан сиз шакиртисиз. Сиз менен катар ошол кезде дагы шакирттерди айта аласызбы, кимдер? Ооба. Биз менен чогуу, биз менен группалаш, жамаат болуп окуган азыркы таанымал эле Тариел Абжалбеков деп ошол менен чогуу болдук. Бир группалашбыз. Курманкожоев Кенжетай муфтиятта иштеп атат. Улукбек Дамыла дегенибиз бар. Азыркы ошол дагы ким? Абдусалам Жанабидин деген бир 10 чакты алдыңкы шакирттери болуп, биз ошол устаз Абдухалык кары азыркы учкунда сабак берет. Египетте дагы 10 жылдан ашык Куран боюнча ижазаларды алып, 10 кырааттан ижаза алып келген чоң бир алым карылардан болуп келди. Ушулар устаз Молдо Шакир Дамыла шакирттери болобуз. Эми тилекке каршы биз эми четке чыгып окуй албай калдык. Окудук го, бирок көп эмес, азыраак окудук. Бирок алдыңкы четке чыгып дагы Дамыладан кийин, устазыбыздан кийин дагы илим жолунда чыгып кеткен таанымал шакирттер ошол Тариел Абжалбеков, Тариел азыр Кенжетай, Абдухалык деген ушу шакирттери болот. Устаз көп жерде сабак берди, дагы кайсы жактарда сабак берди? Атам ошол 74-жылдан 90-жылга чейин бул Өзбекстанда жашап калып, анан 90-жылдары, 89-жылдары азыркы Оштун казысы Убайдулла ажы 99-жылы ошо биздикине келип атамды окуп калып, анан ошо Убайдулла ажынын эмеси менен сунушу менен атам Ош шаарына келип калат. Бул жерде сиз айыл жерде туруп атасыз. Биздин көп кыргыз балдары сизди бияктан эме кылбайт, же болбосо айыл жерге сизге көпчүлүк кызыкпайт деген эме менен сунуш менен сиз Ошко барсаңыз, Ош бул Кыргызстандын бир
чоң шаары болуп ушу шаар жерде окутсаңыз кандай болот деп атама сунуштаганда атам ошол сунуш жагат. Атам өзү мындай зардалы суулуу тоолуу жерде төрөлүп өскөндүгү үчүн атам өзү дагы ошондой тоолуу суулуу жерлерге мындай куштар болот дагы. Атам ошол Ошко келип Ак Буура дайрасынын башында Данги деп коет. Ошо Дангиге жетпей Төлөйкөн деген айыл бар. Ошо Төлөйкөндө анан сууду жегинен атама бир квартира, азыр тил менен айтканда квартира, ошондой бир бак шагы, анан суу агып турган алма баг, өрүк баг ошол жерден анан Убайдулла ажеке ошол Абдуллаке деген бир ошо Убайдулла ажынын атасынын шагирттеринен бир аксакал, ошол өзүнүн 2 үйү бар экен, ошо бир үйүн бошотуп атам ошол жерде ижарага туруп төлөбөйт, бирок ошо бирөөдүн үйүндө туруп ошол жерде бакта балдарды окуткан. Бул эми 90-жылы уже Союз эмебиз бүтүп, уже эгемендүүлүк башталган жылдары да. Ошол жерден ошол бир аз кеңирчилик болуп, эми Өзбекстанда сабак бергенде бир жашынып, кыйналып, кыйынчылыктар менен ошол дагы бул жерде айтып кошуп айтып кете турган Өзбекстанда жүргөндө биздин биринчи Курандан жаттаткан Анарбай кары деген устазыбыз бар. Бул азыркы устаздан Кыргызстандагы Анарбай кары экеден башка. Бул кишинин адашы дагы бир устазыбыз бар. Ошол кишинин атасы Абдусаттар деген аксакал болот. Ал киши ошол айылдын эмеси болот, бригадири болот. Атам ошо жашырып сабак берип жүргөндө бул бригадир өзү өкмөттө иштейт, бирок өзү намаз окуган киши болгондуктан атамды ошол текшерүү болгон учурларда мынчанчы күнү текшерүү болот, эме болсо балдарды жиберип турсаңыз болот деп кеңешин берип, анан ошол киши айткан күндөрү балдарды жиберип, анан текшерүү бүткөндө кайра чогултуп окутуп, ошентип окуткан Өзбекстанда. Кийин анан Ошко келип эркинчилик болуп окуткандан ошол Ошко көчүп келгенбиз. Ошто ошо бакты жанында атам ошо бакта отуруп алып эле балдарга сабак берчи. Ошо Убайдулла ажеке, бунун группадаштары азыр Гулбаарда Анапия деген дамла бар. Ошо кишилер ошо кеңирчилик ошо 90-жылдары кеңирчилик болгондо анан ошол Төлөйкөндө ар кимди үйгө туруп квартирада ошентип окушкан. Анан ошол учурда анан бизде эркиндик болгондон кийин эски аксакалдардан ошол бир медресе ачсак кандай болот деп анан ошентип демилге көтөрүп атама келет. Атама келгенден атам өзү мындай сабак бергенге жөндөмдүү болгону менен, бирок өкмөттүн адамдары менен тил табышып, булар менен эме кылганга бир аз эмесиде өзүдө таланты жок болгондук себептен анан Өзбекстанда Маргаланда жашаган Молла Умарали деген болгон, атамдын өзү да окуган. Ошол кишини алып келип ошол аксакалдарга жолуктурат. Анан ошол аксакалдар биригип, анан ошол Умарали дамла болон азыркы күндө Ошто, баягы Оштон чыгып өзгөнгө бурулуп аткан Кургабай бар, билсеңиз керек. Ошол Кургабайдын астында Фуркат деген айылда ошол ажекенин атын унутуп атам. Ошол ажеке өзүнүн атасы Абдужаппар деген кишинин атыга ошол жерге өзү шол комбинаттын ошол маалда директору болгон. Ошол киши ошол аксакалдар менен чогулуп, анан ошол эменин демилгеси менен ажекенин демилгеси менен ошол жерге медресе курулуп, анан Умарали дамла директор болуп, атам катардагы эле мугалим болуп ошол жерде сабак уланат. Анан ошол учурда ошол 93-жылдары эми атам Ошко 90-жылы көчүп келген болсо, арадан 3 жыл баягындай хужра тартипте окушкан. Анан 93-жылдары анан кийин кадимки ошо эркиндиктен кийин ошол медреседе кадимкидей сабак уланткан. Умарали дамла директор, атам мугалим. Ошол учурда окуган шагирттеринен мисалы азыркы күндө Ошто Хамза дамла деген бар. Өзүнүн жезден болот. Олду Тажидин деген бар, Арчыбекте сабак берет. Азыр могу Кыргызстандын өкүлү болгон Сүйүн ажы бар го, Москвадагы. Бул киши дагы ошол учурда 90-жылдары келип окуган. Ошо 93-жылдан 99-га чейин Ошто сабак берген атам. 99-жылдардан кийин атам бир аз эс алып, 2000-жылы анан бул Бишкекке көчүп келип, Бишкекте сабагын улантып, ага чейин ошол 93-төн 99-га чейин Ош шаарында сабак берип турган. Негизден жалпы өмүрүнүн аягына чейин сабак берүү менен алектенди. Ооба. Өмүрүнүн аягында бир аз атам ооруп, 1-2 жыл мындай көпчүлүккө сабак бере албай калган, эми жекече суроолорго жооп берип, ошондой учкунда жекече суроолорго жооп берет, анча эме кылган, бирок акыркы учурда атам 1-2 жыл ооруп сабак беришке анча эмес болду, шай келбей калган.
Эми Кареке кечиресиз сөзүңүзгө Аралжы. Да устазыбыздын ушундай бир ибадатка дагы өтө бекемдүүлүгүн байкаганбыз да. Биз эми чогуу окудук да. Жамаатыбыз менен анан бир орозодо ошол Расул Акрам институтунда орозодо кадыр түнү чогуу болуп калдык. Ошондо анан кадыр түн тосуш керек болуп, балдар бүгүн кадыр түн аты айтып турат. Бул кадырлуу түн. Буну кадырлашыбыз керек, баркташыбыз керек. Бул түндү бекер өткөрбөшүбүз керек. Текке кетирбешибиз керек деген максаттан айткандан кийин устаз не кызмат, не кылабыз десек, таң атыкча намаз окуп чыгабыз деп. 100 рекет намаз окуйбуз деп. Жамаат менен биз эми жашпыз. Дамылада бир топ устазыбыз эми жаш улуу да. Анан таң атыкча 100 рекет намаз окудук. Биз улам бирибиз имам болобуз. Чарчаганда экинчиси деп баягы Инна анзална сүрөсүнө, Кадыр сүрөсүнөн анан 3 жолу Ихласты окуп, ар бир рекеткече 2 рекеттен ошентип таң атканга чейин 100 рекет намаз окуганбыз да. Биз чарчап кетип атабыз. Устазыбыздын болгон тургандыгы байкап турабыз да. Биринчи сапта турат, имамдын жанында турат, биз улам алмашып, алыстап качып турабыз. Ушунчалык бир бекем болчу да, ибадатка дагычы. Намазда дагы ушундай бир пытырчылабай, бир кыймылдабай тургузат эле да. Көп кыймылдабагыла. Силер кимдин алдыда турганыңарды силер сезгиле дегендей бир сөздөрдү айтып, ушундай ибадатка дагы бекемдүүлүгүн сезгенбиз да. Аллага шүгүр, биз устаздын шакирти болгондугубузга өтө сыймыктанабыз. Устаз атаңыз Куранды үйрөтүү боюнча, каарларды чыгаруу боюнча кандай кызмат кылган? Атамыз ушул өзү илим алган болгону менен, бирок Курандан өтө каарлардай болгондук себебинен өзүнүн ошонусун тан алып, анан ошол 70-78 жылдары биз эми ал кезде болгон эмеспиз. Ошол үйгө Эрмек Кареке деп ошо Кыргыздын тарыхында өзү 3 каары болот, аксакал каарылардан. Бирөөсү ушул азыркы Ош шаарындагы Кара Суу районунда Кара Сөгөт деген айылда Эрмек Кареке деген аксакал каары болот. Анан могу Айдеркенде Сайфидин Кареке деген аксакал каары болот. Анан Лейлекте Артык Кареке деген ушул 3 аксакал каарылар болот. Ушулардын ошо Эрмек Карекени үйгө алып келип, атам ошол өзүнүн шакирттериге ошо Куран, намазда кыраат фарз дегенден ушул кырааттары түз болсун, ката кетпесин, себеби илимдүү адам имамчылыкка өтөт. Имамчылыкка өткөндөн кийин кыраат бул фарз, намаз бузулбастыгы үчүн шакирттериге өзү ошол Эрмек Карекени алып келип үйдө карап багып, Эрмек Кареке ошол учурда 70-80 ашкан ушул аксакал киши болот. Үйгө алып келип бир кыш, 2 кыш түнөп ошо багып, ошо шакирттериге ушул Эрмек Кареке Курандан сабак берет. Анан бул Эрмек Кареке менин билишимче 78 жылдары өтүп кетет. Андан кийин анан ошо азыркы биздин устаз Анарбай Кареке, бул киши дагы устазыбыз болот. Негизи бул кишиден мурунку дагы бир Өзбекстан Анарбай Кареке деген дагы бир Анарбай Кареке бар. Ушу кишилерди 82 же 81 жылдары атам эмеге Андижанда биздин устаздын устазы Абдулбакы Кареке деп ушул Эсенгиде эң каарыларды көп чыгарган, ушул замандын ошо эң абройлуу, атасы дагы абройлуу Розохон Кареке деп ушул азыркы күндө ушу Саудия болсо керек, Хижаз өрөөнүндө ушул 7-8 кырааттын ижазасын алып келген Розо Кареке деген болот. Ошонун баласы Абдулбак Карекеге ушул 2 Анарбай Карекени атам алып барып тапшырат. Анан ал кезде бул жашырын окулган. Анан бир чоочун киши менен келсе, устаздын кабыл алышы кыйын болот экен. Себеби сыртка чыгып немеге өкмөткө жетип калса кысым болгон да. Анан бул Абдулбак Кареке бул биздин устаз Орунбай аба деп, устаздын атасы Орунбай аба бул киши өкмөттө бухгалтер болуп иштейт экен дагы, шляпа кийип жүрөт экен. Анан шляпа менен барып устаздын үйүгө кирип балдарын тапшырганы барганда бул чочулап Абдулбак Кареке устаз кабыл кылбай коет экен. Ошентип ар 8 ай каттаган экен. 8 айдын ичинде 17-18 жолу ушул биздин Фаргана менен Андижандын аралыгы бир 100 километр же
90 километр ошондой аралык 8 ай каттап ошо 17 жолу 18 жолу баргандан кийин караке болду силерди кабыл кылам деп анан ошол шагирттерге кабыл кылып анан кийин ушу эки анарбай каракелер ошо Абдулбаков устазда бирөөсү 4 жылда бирөөсү 5 жылда Куранды жаттап кары болуп чыгышат. Анан биздин Анарбай караке ошо 86-жылдары Куранды жаттап бүткөн учурда армияга чакырып калат да. 4 жылда Куранды жаттап ушу быйыл Рамазанда 30 пара хатым Куранга өтүп берем деп турган учурда анан 88-жылы каракени армияга алып кетип калып, ошо бойдон анан 90-жылдары караке 86-жылы алып кетсе, 88-жылы келип армиядан келип, кайра 2 жылда кайра Куранды кайталап даярдап, 96-жылдары ошол каракен үйдө Куран бүтүрүү азем болгон. Анан ошол Куран бүтүрүү аземиге менин чоң байкем 12 жашар, мен 10 жашармын. Атам мерчти барган. Ошо каракенин устаздан дуа алганда биз ошол хатым Куранды биз ошол мен 10 жаштагы бала, атам байкем 12 жаштагы бала экөөбүз чогуу барганбыз. Анан ифтарда отурсак, ал кезде ошол илимдүүлөр аз болгонбу же илгеркилердин ихласынын бийиктигиненби, бул чоң устаздардын кешиктерини жөнөкөй элдер койбосун ичип койчу эле да. Анан устазы ошо төрдө отурат. Тамак баягы мастаба деген өзбектер тамагы экен. Анан айран кошулган экен да. Анан мен тамак ал кезде мен жаш кезимде тамакты анча ичпечмин да. Анан тем более бирөөдүн кешиги болсо ичиш мага кыйын. Баягы айран кошуп койгон. Айран кошуп койгон тамакты мен таптар жактырбайм да, жаш баламын. Анан табарик деп келип атат. Анан атам өтө бизге катуу кол болгондуктан атамдан тартынып коркобуз да. Анан азыр келсе устаздын кешиги мага жетип келсе, мен ичпей койсом атам эмне кылат экен? Ошол жерден кантип кутулам деген ойдо турам да. Анан мага жетип келгенин эстей албайм жаш себептен. Мага жетпей эле ал табарик болуп бардыгы ичип коюп түгөнүп калды же мага жетип келген аягын билбейм. Бирок ошол атам табарикти мажбурлап ичирчү да. Мен сүрдөнүп атам азыр урушат экен. Атам көпчүлүк жанында урушпаса керек, бирок баламын да баары бир. Атам азыр мага табарикти иштеп калса мен кантемин деп аябай кыйналганбыз да. Анан дагы ошол жерде айтып кете турган нерсе ошол атам акыркы учурда ошо Абдусамид Амуладан наху, сарф, балагат, хадис китептерин, тафсир китептерин окуп, бирок усул деген ушул Куран хадистен кантип маселе чыгарыштын эрежесин үйрөткөн неме бар да, илим бар. Ошол илимди азыркы YouTube'да көрүп атсаңыздар керек, Хиндистан дамыла деп чыгат өзбекчеси. Кыргыздар Үндүстан дамыла деп айтышат. Ал киши өзү кокондук болгон. Бирок негизи ошо Индияга барып окуп, ошо Индияда окуп калгандык себептен ошол учурда Хиндистан дамыла деген ат менен, лакап ат менен эме болуп калган. Таанымал болуп калган. Ошо кишиде ошол усул илимин окуйт. Анан ошол фарси Гулистан деген китеп болот экен. Биз ал китепти көргөн эмеспиз, себеби биз фарсы дагы билбейбиз да. Ошол Гулистан деген китепте анан усул фандарын, усул илимдерин атам ошол Үндүстан намылада ошо биз где-то 4 жаш 5 жаш болуп калганда 84-85-жылдары ошо кишиде окуган. Аны окутуштун себеби ошол ал киши өзү карыган учурда Душанбеде жашап калып, Тажикстан борборунда. Бирок Вади деп Маргалан, Андижан ошол төгөрөктөргө конокко келет экен. Ал кезде бизде азыр конокто отурса биз бекерчи сөздөрдү сүйлөй беребиз. Ал кезде илимдүүлөр чогулган учурда жөнөкөй бекерчи сөз болбойт экен да. Ошол чоң алым устаз төрдө отурса, биякта бирөөсү ибара деп коет. Ошо китепти эмесин тексттерин окуп берет. Же хадистин баягыдай өзөк матындарын окуп берсе, ошол устаз ошол жерде хадистен же болбосо тафсирден же болбосо фикхтан бир маселелерди айтат, калгандар угат. Анан ошол атам өтө могу сарф, наху илимге жакшы болгондук себептен ибараны жакшы окуйт экен да. Анан ошо ибараны жакшы окуганда, анан ошо Хиндистанда булага жагып, сиз 1 жыл 2 жыл үйдөгүңүз болсо деле мен жаныма келип бир менин сабактарыма катышсаңыз деп дамыла сунуш кылгандан кийин атам өзү айтып берчү эле, андай кишинин сунушу мен үчүн башымдын чокусуга болсун деп, атам ошол бизди үй бүлөсүн камдап коюп, анан ошол 2 кыш бекен же ал кезде эми жазда колхоздо иштеген, кышта бекерчи болот эле да. Ошо кышта ошол эмеге Хиндистан намылага барып, ошо кишиде ошол усул илимин окуган атам. Анан ошол усул китептерди окугандан кийин ошол Фаргананы өзүбүздүн ошо Маргалан, Фаргана ошо төгөрөктөгү
Өзбекстандын дамлаларга Усул Нурлан бар деген китеп бар, Усул илимиде. Ошол китептерден сабак берген Ошко кеткенге чейин. Сиз өзүңүз дагы Куранды толук жаттаган карыкелердин бирисиз. Аллах ыраазы болсун. Өзүңүз кантип канча жаштан жаттадыңыз? Биз ошол мен башында айтып кеттим го, ошол атам биз тилибиз чыккандан эле калме айттырып, анан кийин намаздыкка ылайыктуу сүрөлөрдү ошо озеки түрүндө жаттаткан. Кийин бир 5-6 жаш болгондон кийин атам бизге Малим Сани окуткан. Малим Сани деп ошол биринчи араб алфавитин окутуп баштаганда, мен дагы деле ошол эме кылат экенмин да, сөздү кошуп окуганга эмем жетпейт экен да, парасатым. Анан атам баягы жерде кыйналып кетти, анан мени кайра эле ушул Куранга салган. Малим Саниде ортодогу эрежелер окулбай эле Куранга салып, анан кийин ошол атам өзү озеки түрүндө Курандан окутат, бирок мен тамга тааныбайм да, кошуп окуганын билбейм. Атам ошол 5 жолу 10 жолу кайталап майда сүрөлөрдү. Амма парасы бир Куранын 30 парасын толук ошо озеки түрүндө окутуп жаттаткан. Анан бул устаздан мурунку Анарбай Каракеде, Өзбекстандагы Анарбай Каракеге анан кийин барып тапшырган ушу менин балам. Силерди мен бир кезде Анжанга барып каралыкка тапшырдым эле. Эми менин балдарым силер окутуп бергиле деп, анан ошо кишиге биз да барып, менин чоң байкем экөөбүз ошол Анарбай Каракеге тапшырат. Анан ошо Анарбай Каракеде биз 29-28 параларды 3 параны ошо Өзбекстандагы биринчи устазыбыз Анарбай Каракенин колунда жаттаганбыз. Мен ошол баягы Малим Санинин эрежелерин кошуп окуганын билбей эле ошол устаз айтып бергенди эстеп калып, анан бирөөлөрдүн окутуп ошентип 3 пара жаттагам. Анан 91-жылдары мен 11 жашта элем. Ал кезде Анарбай Караке бизде азыркы Бишкектеги Анарбай Караке Исфара деген ошо Баткенге чектеш Тажикстандын районунда ошол Абдысамин дамлада илим окуйт экен. Анан бизде ошол эмеге барып Анарбай Каракеге атам тапшырып, анан ошо Анарбай Каракеде 91-жылдары биз Куран жатта баштаганбыз. Биз менен чогуу ошол учурда азыркы Арашанда сабак берген Абдулбасыт кары бар. Кары болуп толук бүтүргөн ошо Абдулбасыт кары, дагы Абдулвахид. Ушул карылар менен биз Анарбай Каракенин колунда 91-жылдары ошо Куран жаттап баштаганбыз. Анан 92-жылдары анан Тажикстанда уруш болуп кетип, кайра биз Кыргызстанга чыгып, Каракен өзүнүн айылында Баткенде Карабак деп коет. Негизги Раут-Кабат деген аты менен эме бар, таанымал. Ошол айылда 93-жылга чейин Каракен үйүнө каттап, туугандарды үйдө туруп ушинтип окуп жүргөнбүз. Ошол учурда баягы башында айтып кеткен Пирмамат ажеке, Пирмамат ажекенин үйдө жүргөнбүз. Анан могу Расул кары деп биздин туугандарыбыздан болуп кетип, бул киши азыр карыларга канча сабак берип, канча карылар чыгарган Расул Караке деген бар. Ушул кишилердин үйдө жүргөнбүз. Ошентип туугандарды үйдө жүрүп Анарбай Каракеде окудук. Анан баягы Оштогу Абдыжаппар медресеси ачылганда, анан атам медреседе окуган балдар дагы кырааты дагы жакшы болсун деп, анан Анарбай Каракени атам Ошко көчүрүп келген. Анан ошо 93-жылдары биз ошо Каракени ээрчип 93-жылы анан Ошко келип ошо Фуркатта Каракеге каттап окудук. 96-жылдарга чейин биз ошо Каракеде Куран жаттап, ал кезде окуш тартиби мындай санак деп коет эле. Ал мен азыр ойлоп атсам, ошол учурда баягы жаш балдар кайра кайталап Куранды кайталай берсе, безип калбаслык үчүн жаттап тапшырса өткөзө берген. 100 жолу 300 жолу санак кыласың, 300 жолу санак кыласың дагы жат болсо, кайра устазга барып өткөзөсүң. Болду. Кечеги саат кайра окубайсың да. Ошол бойдон бир жолу 30 параны аягына чейин катым Куран кылып чыгасың. Анан уже жаш бала чоңоюп бир аз эс тутуму эме болуп калат, эми ага чейин тажрыйбасы ашып калат. Анан кийин жаттаганын кайрадан жаттатып, кайталатып Рамазандын аралыгында илгери ошол пишириштин бир жолу катары колдонгон ыкма. Рамазанда ошол жаттаган парасыны бул тарабеге чыгып, элдин астында окуп бериш ушундай ыкма болгон да. Анан ошол мен 91-де баштаган болсом, 93-жылы Куранды ошол баягы санак кылып 100 жолу, 150 жолу, 300 жолга чейин кайталап, ушу Куранды аягына чейин бир жаттап чыкканбыз. Анан 93-жылдары анан кийин ошо Куранды кайрадан чогултуп, утуру жаттаганыбызды Рамазанды эмесине карап туруп, Рамазан салы 5 ай калган болсо Рамазанга айга 2 парадан жаттасаң 10 пара жат болот.
Ошо Рамазандын эмеси менен, эсеби менен баары Рамазанга чейин канча жаттаган болсо, ошону кайталап күнүгө бир парадан окуп бере турган болсо, ошо бир чоң каары болот, толук Куранды жаттаган. Анан берги 10 пара жаттаган, 5 пара жаттаган, 15 пара жаттаган балдарды чогултуп анан тарабиге өтөт. Ал кезде мындай каарылар аз. Анан мындай бир айлык катым Куран жок болгон ал учурда. Көбүнчөсү 5 күндүк болот болчу. Күнүгө 7 парадан окуйсуң, эң акыркы күнү 2 пара калат. Анан ошол 2 пара катым Куранга анан чоң устаз келип, ошол катым Курандын аягындагы дуасыга катышып, устаз өзү барып дуа кылып берчү. Анан ошол Рамазанда ким кандай канчалык жаттаган болсо, ошону окуйт, анан бир толук жаттаган каары оларды башкарып турат. Себеби ал жаңы өтүп аткан тажрыйбасы жок балдар адашып кеткенде артынан айтып турбаса, сүрдөнүп кетип, эме болуп кетиши мүмкүн да, адашып. Бизде ошол бир каарыбыз жаңы өтүп аткан, анан артындагы айтып берип аткан чоң каары даратка чыгып кетти да. Анан адашып кеткен артынан айтпай коет да, даратка чыгып кетти. Айтап экенде мынтип кулак төшөйт экен да. Анан жок. Кайра адашып, кайталап келип, кайра адашып турса, жок. Ушинтип отуруп, намазда турганда мынтип эл биякты карап турса, бул куулап биякты болсо, кар мынтип конот экен. Ошентип тарабилер бир кызык болчу да. Ошол учурда эми кар аз, тоолуу райондорго барасың, суук. Бирок элдер ошол маалда ихластуу экенин жана дамыл айтып кетти, атамды ихластуу болгон, ибадатка да бекем болгон деп атпайбы? Ошол учурда бизде 93-95, 96 жылдар бул бизде дин өнүккөн, ошто жакшы деп айтканыбыз менен ошол учурларда биздин Кыргызстанда ошто деле аксакалдар эме болчу. Динге анча деле эме эмес болчу. Себеби биз көргөнбүз, ошо тарабиде турган аксакалдар намазда турат, эшикти жаап койгулачы деп турган ошондой учурлар болчу да. Аксакалдар бирок ошондой намаздан, динден анча маалыматы болбогон менен Куранга болгон, динге болгон махаббат күчтүү. 7 пара окуганда, саатыга 2 парадан окуганда 3 саат, 3,5 саат, куптан менен кошуп 4 саат. Кыштын күнү мечиттерде отопление жок. Ошол аксакалдар ошо биз менен тең-метең 4 саат, 5 саат тарабиде туруп, ошо тарабилерге катышчу. Анан өзүмдөн айтам, дагы ошол өзү өкмөттө мындай өзбектер раис деп коет, ошол бир колхозду, бир совхозду башкарган ошондой киши болгон. Анан 35-40 чыккандан иштерин тапшырып, эме кылып намаз окуп баштаган. Ошо мен каар болгон учурда тайтам бир 70-тин арак берген аксакал болчу да. Мен ошо менин неберем Куран жаттаптыр деп сүйүнүп, ошо мен катым Куранга өтүп атканда, мен тайтам өзү кылтамак болуп тамак жесе, тамагын кайтарат деп. Ошондой деңгээлде дагы тик тура албайт, тизеси менен чөкөлөп алып, биз 7 пара окуйбуз. 7 пара бая айткандай эле 5 саат, 4 саатка узарат. Таспилери менен 5 саатка чейин жетип кетет. Ошол чөкөсү менен, тизеси менен тик туруп алып, ошол 7 пара катым Куранга катышат болчу да. Ал кездеги аксакалдар, мисалы могу шаарда жүргөн спортсмен балдар деле 1 парага чыдап айтат, 2 пара окусам качып кетип атат да. Ошол учурда Куранга болгон махаббаты, же илгеркилердин ихластуулугу 7 пара, 8 пара катым Куранга талыкпастан ошол жаштар менен тең ата тарабиде 1-сафта умтулуп ошондой турчу да. Канча жашта окуп бүттүңүз ошондо? Жаттап. Мен ошондо 11 жашта 91-жыл барган болсом, 96-жыл бүтүп атам. Ошондо 16 жашта. 16 жашта толук жаттап. 16 жашта Куран жаттап тургам. Бул Куранды жаттагандан кийин эгер кайталап турбаса, канча убакытта унутулуп калат? Эми буну канча убакытта дегенге билбейм мен. Көбүрөөк кайталаган болсо. Бизде могу Муса Кареке деген бир кары бар, өзү уйгур улутунда. Ошо кишиге бирөө суроо бериптир да. Куранды канча жолу окуганда жат болот десе, 1000 жолу окуганда жат болот дептир да. Сиз канча жолу окугансыз? 3000 жолу окугам деген экен. Арабтардын данышмандары айткан сөз бар. Такаррара дейт да. Канча кайталанган болсо, ошончолук бекемделет деген эреже бар да. Ошо Куранды канча көп окуган болсо, бекемделе берет. Мисалы жаттаган болсоңуз 100 жолу окуганда жаттадыңыз. Бул мисалы тезирээк эстен чыгышы мүмкүн. Бир 300 жолу окуган болсоңуз, бул ага караганда секинирээк. Канча көп окулган болсо, ошончолук адамга бул сиңе берет да. Анан негизи биздин карыларда, жаш карыларда мындай түшүнүк бар. Өтө пышык жаттаган болсо, ошонусу ишенип кайталабай коет. Куран жат депчи. Бирок негизи Куранды
жат болсо деле кайтараш керек. Себеби Аллах Таала ошо канча адамдардын арасынан ушул өзүнүн калами болгон Куранды берип аткандан кийин муну кадырлап, унутпаса деле кайталап, эстен чыкпаса деле кайталап турган бул жакшы болот. Сиздин өзүңүздүн көз карашта канча убакытта бир кайталаш керек? Эң кыска убакыт. Балким бир айда бир сөз. Мен өзүмдүн жекече көз карашым жок, бирок илгерки уламалар ушул кээ бирлери Куран жаттабаган кишилер күнүнө бир пара окуп туруш керек. Куран жаттаган кишилер 3 парадан азы да 3 парадан окуп турган. Ошондо 10 күндө бир катым кылыш керек, 3 парада окуп турган. Анан мен өткөндө YouTube'дан көрүп калдым. Ахмад Рашид Суфи деген өзү ушул негир өлкөлөрдөн болгон кара денелүүрдөн бир Абдрашид Суфи деген киши бар экен. Ошол кишинин интервью берип атканын угуп калдым. Атасы өзү дагы кары болгон, 10 кыраттын ээси болгон киши экен. Ушул киши Египетте окуп атканда анан үйүнө каникулда келип атасы менен сүйлөшүп отуруп, атасына ошо жума сайын катым Куран кылып атам дегенде атасы урушкан экен да. Ал өзү мен мактайт кылып атам деп сыймыктанып келип айтса, "Эй, сен кандай эмесиң? Бир аятты окуган болсоң, ошол аят сени бир жума сени күтүш керекпи, кайра мени окуйт деп айткан экен. Анан өзүнүн атасы ошол толук эстей калбай калды, ошо 3 күн сайынбы Куранды катым кылып турчу экен да. Бул канчалык ошо Куранды көбүрөөк катым кылган жакшы. Анан мазмунуну билген киши болсо, Куранды ошо мазмунуга көз жүгүртүп, ой жүгүртүп, ошо Куранын ар бир тамгасында жаткан илимдер бар да. Билимдүү адам болсо, Куранда өзү Алла Таала ошо акыл жүгүртүүгө, акыл калчууга көп ишара кылган аяттар бар. Маанисин билген адамдар ошол мааниси менен ойлонуп окуганда бул жакшы нерсе. Анан мен ошол жаш карыларга сунуштап кетет элем, ошол Куран жаттагандан кийин мыкты устаздар ошо Куранды тафсирин дагы окуса, тафсир менен жаттаган болсо, бул жакшы нерсе болот. Мен атам өзү дагы ошо Куран жаттап бүткөндө, мен өзү баягы бир аз зейним төмөнүрөөк болгондуктан аз жаттап, кыйындалып жаттаганмын да. Анан ошол үчүн атам мени илим окуйсуң, сарфнаху окуйсуң, анан Курандын мазмунун түшүнүшүң керек дегенде мен атам мен жаттай албайм, уже чарчадым, башым ооруду деп айтканда жооп калам. О өрүк болсо, өрүктүн сырткысы эмеси даамдуу болот. Ошол өрүктү чагып туруп, баткендиктер бәргек деп коет. Ошол өрүккө данегин кошуп туруп жабыштырып кургатат да. О өрүктү өзүн жеп көрсөң кандай даам берет? О бәргекти кошуп, данеги менен кошуп жеп көрсөң кандай даам берет? Ошондой эле кара адам Куранды жат билсе, анын тышкары мазмунун дагы билсе, маанисин дагы түшүнсө, бул ошо бәргек жегендей болот. Балам сен Куран жаттагандан кийин илим дагы окушуң керек деп мага ошо атам өзү эме кылып, кызыктырып, бир аз толук атамдын каалоосундай аалымдык деңгээлде Куран илимди ура албадык, бирок бир аз болсо дагы Куранды түшүнө турган илим окудук да. Ошол жаштар ошол Куранды жаттагандан кийин колдон келиши илим дагы окуп, мукаммал кары аалым болгону жакшы болот. Сиз Куран жарышка катышыпсыз? Ошол боюнча айтсаңыз. Мен Куран жарыш кантип катышып калдыңыз? Кай жылдары? Биринчи жолу мен Ошто окуп жүргөндө, азыркы могу теология барбы? Ушул теология Ошко ачылган. Ошто ошо Юго-Восток, биз Төлөйкөндө жашаганбыз дагы, Төлөйкөндө бет маңдай теология деп ошол теология турецкий эме кылып, теология ачылгандан кийин ошол жерде алар ошо башта биздин Кыргызстандын балдарыны Түркияга барып окутуп, анан 93-жылдары, кийин 96-97-жылдары ошо теологияда Ошто ачылган да. Биофактын капталында теология ачылган. Ошол жерде Түркиядан келген ошол агайлардын арасында Куран жаттагандар дагы бар экен да. Ошол устаздын аты эсимден чыгып атат. Ошол устаз ошол бизде ал кезде медресе аз, Куран жаттаган билимдүүлөр аз. Анан ошол теологиянын балдарыга дагы ошол светский илим менен кошо Куран дагы жаттатылат экен да. Анан ошол теология окуган балдардын арасында толук эмес, бир аз Куран жаттаган балдар бар экен. Ошолор менен биздин медресенин бaldарын ошо Оштун төгөрөгүндөгү хужрада окуган балдарды уюштуруп, Куран конкурсу уюштурулган. Анан ошол жерде мен ошо теологиянын конкурсуна катышканда мен Хашир сүрөсүнүн аягын окуп бергенде, баягы Түркиядан келген кары өзүнүн окуучуларынын арасында дагы бул хужрада окуган балдардын арасында ким билет, эми ошол кишинин бамыда мендей жок окшойт. Анан мага ошол да биринчи орунду берген. Биринчи конкурска катышканым ошол теологияда, экинчи этажда ушул балдарга сабак өткөн чоң залда конкурс болуп, ал кезде мында мечиттерде уюштурулбайт эле.
ошол залда где-то бир 30-40 киши болсо керек. Катышкандар анык санын билбейм, бир 10-15 ошол жерде анан ал кезде толук карылар деле аз да. Анан ошол Куран жаттабаган эле балдардын арасында кимдин үйүнү кобуз. Үйүнү кобуздук боюнча конкурс болду. Мен ошол жерде биринчиликти алып 1000 сом эме утканмын, приз. Ал кезде 1000 сомго бир 5 кабын берсе керек. Биринчи жолу ошто приз утуп, аябай мага кызык болгон. Ал кезде студент. Атам 20 сом акча бериш. 20 сом бир жумага жеткизебиз да. Эми 1000 сом деген 20 сом менен салыштырмак канча акча. Анан ол призди алып досторду кафеге эрişти барып тойлоп эме кылып жүргөнбүз. Анан кийинки конкурска катышуум анан немеде 98-жылы Бишкекте Кыргызстан боюнча болуп калды. Ал кезде да толук Куран жаттаган карылар аз болуп, бизде биринчи башталганы 1 пара, 5 пара, анан 10 пара. Ошентип башталган. Мен ошо 10 паралыкка 98-жылы берди конкурска катыштым. Мында анча ийгиликтүү болду. Мен биринчи местеге чыга албадым. Экинчи местеге чыктым. Ал кезде могу Дубасатов Кудурда Абдыкалык кары, тажик кары бар эле. Ошо кишинин 5 уулу кары экен. Анан ошо 5 уулдан чоңдору башка жакта окшойт. Анан эң кичүүсү где-то ошо малда 12 жаштагы бала да. Анан ошо 12 жаштагы бала менен бу жерде атаандашып, карылар көп, бирок ошо биринчи местени ошол тажик карынын баласы алды. Экинчи местени мен алдым. Анан эмеде Кой Ташта Түркиядан келген карылар, Абдулла Кожа деген кары бар. Ошо могу Замир Кареке муфти болду го. Ошо киши анан Карабалтада Абдурахим шейхтин инеси Абдурахман Кареке, азыркы Нурулла Кареке, ушулар ошо Абдулла Кожонун колунда окуйт экен. Булар укпай калыптыр. Конкурс мен экинчи местени алып атам, тажик биринчи местени алып атат, анан үчүнчү месте жок. Анан эртеси күнү кайра конкурс башкадан башталды дагы. Анан биринчи местеге Абдурахман Кареке чыгып кетти. Буну үнү аябай кооз болчу да. Биринчи местени ошо Абдурахман Кареке алды, экинчи местени баягы Абдыкалык Карекенин баласы алды. Мен кайра үчүнчү местеге түшүп, ийгиликсиз болуп калды. Үчүнчү местени алдым 98-жылы. Анан күзүндөсү эмеде Бакуда конкурс болуп, биякта 3 месте алгандар ошол жака барып, Бакуда ушу эсенги боюнча болот экен ошондой да. Ал кезде эсенгиде деле кары аз да. Азербайжанда. Азербайжанда. Анан аяка жөнөгөндө анан баягы Абдыкалык Кареке алыс жерге баласыны жөнөткөнгө жаш бала да, 12 жаштагы бала. Анча ичи чыкпады окшойт. Анан Абдурахман Кареке, Замир Кареке, мен үчөөбүз анан Бакуга конкурска бардык. Аякта таптакыр ийгиликсиз болгон. Абдурахман Кареке үнү кооз болгондугу үчүн ал биринчи местени, үчүнчү местеге ыйлашты. Бакуда ошо Түркиядан келген карылар, Азербайжандардан окуткан балдары бар экен. Алар аябай кыйын экен. Азыркы балдар чыгып атпайбы Карабалтадан? Ар бир аяттын номери чейин айтып атпайбы? Биз ал кезде мындай жаттап эле окуп берсек, номери менен айткан бизде жок эле да. Анан аякка барсак, эки бала номери менен айткандан кийин автоматически биз нөлгө түштүк. Абдурахман Кареке үчүнчү местени алды, анан $750 экен. Үчүнчү местеге приз алды. Анан кийин 99-жылы биякта дагы 15 парадан эмеге конкурс болду. Анан ошо 15 пара 2000-жылы экен. 2000-жылы ошол 15 парадан конкурска катышып, мен өзүм негизи Куран толук жаттаганмын. Бирок ал арабтар бизде баягы сайыздуу учурунда чоң карылар жок болуп, биякта бизде ижазасы бар карылар аз болуп, жокко эсе болгон эми. Анан ошол бизде арабтар биякка келгенде биздин окуганыбыз арабтар жанында окуганда бир аз каталарыбыз чыгып калчу. Анан булар эме кылып 30 паралыктарды дагы ошо 15 паралык менен деңгээлде конкурс уюштуруп, ошо 15 паралык катышканда мен биринчи местени алгам. Ал кезде $1,500 сом менен болгон бир 75 000 сомго эме приз утканбыз да. Өзүңүздүн азыр уулу кыздарыңыз барбы? Канча жашта? Алар динге кандай? Куран жаттап атышабы? Мен өзүм илим алгандан кийин, Куран жаттагандан кийин бир аз атамдын өзүнүн колунда, атамдын шагирттарынын колунда бир аз наху сарф фильмдерин алып, кийин Пакистанга барып, 4-курска кирип, кыскартылган курс болчу биздин курс. Бинурия деген медреседе бир жыл окугам. Бир жылдан кийин соолугум эме болуп, Пакистандан окуй албай,
кайра келип калгам. Ошондон 2004-жылы Пакистандан келип ооруп калып, кайра кеткенге эме болуп, ден соолук болбой калып калгандан кийин анан кайра арадан убакыт өткөндөн кийин кызыгуу деле жоголуп кетет экен. Жашыбыз деле 25-ке чыгып калды. 2004 24-те болсок 1 жыл өттү, 25-ке чыккандан анан мен үйлөнөм деп. Анан ошо үйлөнүп 2005 үйлөнгөмүн. 2006-жылы кыздуу болгом. Азыр менде 4 кызым, 1 уулум бар. Кыздардын чоңу азыр 2006 болсо 18-ге чыгып калды. Арчабешиктеги медреседе 2-нчи курста окуйт. Андан кийинкилери мектепте 9-нчы класс, уулум 6-нчы класс. Андан кийинки кызым 5-нчы класста окуйт мектепте. Андан кийин кичүүсү азыр 5 жашта, ал мектепке жашы жете элек. Балдардын тарбиясы ошол мен деле ошо атама окшоп тили чыкканда эле келиме айттырып, ошо намазга керектүү дуаларды жаттатып, анан жарым порадан Куран жаттатып намазга түшүргөнмүн. Кичинекейлерин ошол жарым пора Куран билет, намазын толук билет, орозо тутат, ушундай эле. Сиз айтсаңыз, азыр Куран боюнча жалпы бир маалымат берсеңиз, кандай болуп атат? Куран жаттагандар кандай болуп атат? Кандай конкурстарга Кыргызстан атынан чыгып атышат? Ооба. Жалпы карылар боюнча Биз Кыргызстаныбызда карыларды көрүп өтө бир сүйүнө турган учур болуп атат да. Кени биз Караке менен дагы мурдада чогуу иштешип жүргөнбүз. Мен ойлойм, ушул эски карылардын эмгеги деп ойлойм да, азыркы учурдагы чыгып аткан карылардычы. Мына былтыр биздин эле кыргызстандык карыларды Саудияга чакырып, арабтар өздөрү чакырып, ошол орозо учурунда катым Куранга чакырып, ошол жакта окуп келген, катым өтүп келгендери болду. Быйыл ошол эле бала азыр Турцияга кетип атат экен. Ошондой эле дагы бир карыбыз Мединеде, мына кече умрадан келдик. Ошол жерде Мединеде окуган биздин шакирттерибиз айтып берди. Ошол жерде Мединедagi пайгамбарыбыз мечитинде асырдан кийин ошол арабтардын балдарына сабак берип атат экен да. Ошол ушундай деңгээлде экен, арабтардын ошол таанымал карылары менен атаандашып, ошолор менен чогуу экен да. Анан ошол Кыргызстандан барып, ошол жерде арабтардын балдарына сабак берген устаздын шакирттеринин арасында ошол пайгамбарыбыздын урпагынан барлар да бар экен да. Ошондой деңгээлде биздин Кыргызстаныбыздан карылар чыгып атат, шүгүр кылсак болот. Дагы ошол жерде бир барган умрачыларды конокко чакырып, Шайх Рашид деген бир араб конокко чакырып эме кылып калды. Ошонун өзүнүн бир карыларга сабак берген медресеси бар экен, мындайча айтканда. Ошол жерден коноктор баргандан кийин умрачылар башында өздөрүнүн шакирттери окуду, бир араб. Андан кийин бүткөндөн кийин кыргыздардан чыгып, Абдулкуддус деген бир кары чыгып, ошол жыйынды эми жапты да, Куран окупчу, анан шам казан айтты. Мындайча айтканда, биз Кыргызстандан чыгып аткан карыларды дүйнө жүзү дагы мынакей мойнуга алып атат да. Мынакей барып дагы бир карыбыз биринчиликти алып келди го, президентибиз эме кылып. Шүгүр кылсак болот. Биз сыймыктансак болот. Эми карылар жөнүндө дагы пайгамбарыбыз өтө хадистери бар. Ашраф уммати хамалатул Кур'ан. Үммөтүмдүн эң жакшысы, мыктысы деп. Куранды көтөрүп жүргөндөрү деп айтпадыбы? Бул жерде эми жаттап койгону, окуп койгону дебестен, көтөрүп жүргөнү дегени бул эми өмүр бою ошол Куранды унутпастан чогуу алып жүргөнү, ошого амал кылып жүргөндөрү үммөтүмдүн эң бир шарапаттуусу, эң бир улугу деп айтып атат. Иншаллах биздин элибизде дагы карылар чыгат, кыяматка чейин чыгат деген үмүттөбүз. Эми ушундай карылардын чыгыштыгына дагы мен оюмча ошол карыларга болуп аткан жарыштар көп себеп болуп атат го дейм да. Себеби илгери Караке айтып берди, 1 пара, 5 пара, 10 пара менен эле болот эле да. Азыркы учурда 5 пара болбой калды окшойт да. Азыр ошол 10дон жогору болуп атат. Уже 5 пара жаттагандар чекеде калды да. 10 пара, анан 30 пара же 15 пара болушу мүмкүн да. Демек, байкасак болот, бул жерде Куранга болгон элдин кызыгуусу, Куранга болгон жаттагандардын көбөйүүсү арткандыгы үчүн толук 30 парадан болгондо дагы азыр бир эле Бишкекте эмес,
район, анан облас кылып анан аягында Бишкекти өткөрүп атпайбы? Демек мындан жыйынтык чыгарсак болот. Кыргызстаныбызда өтө карылардын көбөйгөндүгүнүн белгиси. Сүйүнсөк болот. Ороз айында бир катым Куран болбогон мечиттер калбай эле калды окшойт. Кээ бир мечиттерде бир эмес 2 жолдон катым Куран болуп атат. Буга дагы ошо элибиздин Куранга болгон кызыгуусу, Куранга болгон бир ашыктыгы болуп аткан үчүн болуп атса керек. Мүмкүн мурдакы устаздарыбыздын, карыларыбыздын кылган дуаларыдыр деп ойлойм, иншалла. Мен ушул жерде бир нерсени айтып кетейин деп атам, ушул устаздардын дуасы дегенде. Мен ошо Куран жаттаганда башында аябай мындай кыйналып жаттаганмын. 10 катар жаттасам, эртең менен сабак тапшырабыз да. Анан устаз кечигип калса же биз квартирадан барып кеч калып калсак, эртең менен жаттаган Кураным барып 9-10 болгондо эсимден чыгып унутуп калам да, тапшыра албайм. Кайра качып келем хужрага. Ошентип аябай менин зээним төмөн болуп, устаздан сабактан өтпөй кыйналат болчу. Атам бирок балдарымдан кары чыкса экен деген бир чоң бир үмүттө болгон экен да. Апам айтат да. Ошо апам менен сүйлөшүп калган учурда апама ошо балдардан бир жакшы карылар чыкса экен деп еңсечкен. Бирок менин акыбалым баягыдай. Азыр мени кээ бир ошо устаздын үкөлөрүдөн кээ бирлер сүйлөп калат. Мен өзүмдүн мен боюнча кары болбой, бул кебетимди деп өзүм баа берем да. Бирок ошо атамдын дуасынын берекети менен ошондой кыйналып жаттасам деле Алла Таала ошо атамдын дуасынын берекети менен 5 жылда мен Куран жаттап жетиштим да. Ошол жерде мен мындай кээ бир ата-энелер балдары окуй албай кыйналып атса, мисалы болбойт экен деген үмүттү үзбөстөн эле ошо дуаны бекем болуп, атаны балага кылган дуасы кабыл болот деп пайгамбарыбыз хадисте экен го. Ошол балдарга көп дуа кылышыбыз керек экен. Азыркы окутуп аткан жаш муундан мисалы балдарын окутуп аткан ата-энелерге мен сунушум ушул балдарга көп дуа кылса, Алла Таала берет экен да. Бул илимди мисалы эч ким айта албайт, мен өзүм жетиштим ошол нерсеге деп. Ошо аталардын дуасы, устаздардын дуасы, Алла Тааланын рахматынын негизинде Алла Таала илимди, билимди болот экен. Сиздерге Аллах разы болсун. Эфирде жыйынтыктайлы кыргыз элине, мусулмандарга, жалпы журтчулукка бир эки ооз сөз калп элек айтсаңыздар болот. Биздин жалпы өзүмдүн жеке каалоо тилегим эми алхамдулилlah баарыбыз мусулмандын балдарыбыз, атабыз мусулман, энебиз мусулман деп баш көтөрүп жүрөбүз. Ошол шариятыбыз менен, ошо динибизде көрсөтүлгөн өкүмдөргө, намазга, ибадатка бекем болсок, балдарыбызга, ушул жаш муундарга шариятыбыздан маалымат берсек, шариятка ылайыктуу тарбияласак, балдарыбыз ошол мынакей карекебиз айтып өткөндөй Куранга болгон бир махабатына ашырсак, ошону менен бирге эле калып калбастан бул башка илимдерге дагы, себеби бул илимдүү болуш бул жөндөн жөн болуп калбайт экен да. Илим алыш үчүн бул атадан мурас болуп калбайт экен. Ар бир нерсеге илим алыш үчүн бул адамдын өзүнүн аракети керек экен да. Ошого балдарын окутуп аткан ата-энелер болсо, балдарынын артынан көп дуа кылсын. Күнү түнү дуа кылсын. Ата-эне өзү жете албаган максатка балам жетсе дейт да. Кайсы ата-эне болбосун, өзү илимдүү болсо балам кары болсун дейт. Өзү кары болсо балам илимдүү дагы кары да болсун дейт да. Бирок ошондой ниеттери болсо, ошол ниетинен тайбастан бекем ниет кылып ошонун аракетинде болсо, иншаллах Аллахым жеткирет деген үмүттөбүз. Мен Кыргызстан элиге айта турган болсом, мен анча-мынча сүйлөп атканда мындай адепсиздик кылып устаздардын атын атаганда туура эмес. Атап алган болсок, кошумча алымчаларын айтпай калган болсок, кечирим сурайм. Туура эмес сүйлөп алып адепсиздик кылган болсок дагы кечирим сурайм. Кыргызстан элиге жана жалпы мусулмандарга, уламаларга айтар сөзүм ушул: баардыгыбыз ушул мусулман болгондон кийин ынтымак болсок, бири-бирибизди сыйласак, ар бирибиз ушул уламалар бири-бирибизди пикирибизди сыйлап, анан дүйнөдөгү бүткүл мусулмандарга колдон келишинче дуа кылып, ынтымакта болсок дейм. Ассаламу алейкум. Жалпы достор, бир туугандар, эмки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум.